Бул укмуштуу буудай жөнүндө билип алгандан кийин биздин көрөрмандар менен катталуучулар менен бөлүшпөй койсок туура болбой калат. Анткени Канададан келген Trinity деген мыкты сорт. Өзгөчөлүктөрүн бир катар айтып өтөм туугандар, жакшылап маани берип кулак төшөйсүздөр. Сиздер көрүп жаткан учур бул май айындагы учур. Бул сорттун айырмачылыктары биринчи эле 1 гектар жерге адаттагы уруктардан азыраак кетет. 200 килограммдын тегерегинде гана кетет экен. Ал эми адаттагы уруктар 300 килограммдан ашык кетет экен. Себеп эмне десе, себеп бул буудайдын чартактап өсүүсүндө жана баштарынын чоң алышында. Ошондой эле бул буудайдын 1 гектардан берген түшүмү туугандар 7,5 тоннадан учурда 9 тоннага чейин мына Кыргызстанда туруп алып атышат. Жалал Абад областы Нокен районунда Тыйкан чарба Алатоо. Чарбагердин номерин калтырамын. Өзүңүздөр подробно дагы биле турган маалыматтарды сурап билсеңиздер болот. Айтайын дегенибиз, бул буудайдын түшүмдүүлүгүндө экинчиден бул кармабой эмес, буну ун кылып, нан кылып жесе болот. Үчүнчүдөн бул буудайдын саманынын түшүмдүүлүгү. Башкача айтканда 1 гектар жерден 300дөн ашык түк берет деди. Ал эми адаттагы буудай арпалардан биз 100 түктөн гана алып жүрөбүз. 100 түктөн 1,5 тонна арпа же болбосо 1,5 тонна буудай, ашып барса 2 тонна, 3 тоннага чейин гана берип калды. Эми сиздер маани бере турган нерсе дагы бул буудай жаздыкпы, күздүкпү деп сурайсыздар. Бул буудай жаздык, күздүктүн айырмалабайт экен. Кайсыл мезгилде жаздабы, күздөбү эксеңиздер өсө берет экен. Жакшысы күздө эккениңиздер жакшы дейт. Буудайдын уругу атайы тазалоочу аппараттан өткөрүлүп, атайы дарыланган кампада сакталат. Жана учурда бул буудайдан көп өлчөмдөгүсү сатылып кетти, азыраак өлчөмдөгүсү калды деп фермерибиз айтты. Эгерде кимге мына ушул буудай уруктан керек болсо, чалып байланышып алсаңыздар болот. Номерлерди калтырабыз. Кеңири маалыматтарды дагы дыйканыбыздан сурап алсаңыздар болот. Андыктан чалыңыздар туугандар.